Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи. Букем контрагый консервис тайпасынын студенти Ниязова Нуриса Тополовна. Предмет педагогика. Окутуучу Айдарова Нуржамал Акчоолуна. Өз алдынча иш. Тема класс жетекчиси жана анын тарбиялык иштери. Класс жетекчинин кызматынын жалпы жоболору. Биринчи, класс жетекчиси өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамын, адам укуктарын жана эркиндиктеринин декларациясын, балдар укугу жөнүндөгү конвенциясын, мектептин уставын жетекчиликке алат. Экинчи, класс жетекчиси кызматына мектептин директору тарабынан дайындалат жана бошотулат. Окуу мезгилинде жана убактылуу жумушта жараксыздык мезгилинде класс жетекчинин милдеттерин өзүнүн классы жок жана ошол класстар сабагы бар мугалимге берилиши мүмкүн. Үчүнчү, класс жетекчиси практикалык билимге бардык балдар менен иштөө боюнча 3 жылдан кем эмес стажга ээ болуу тийиш. Педагогика илиминде тарбиялоонун максаты аныкталган системаны байланыштырган илимий категориялар болуп саналат. Тарбиялоонун максаты сөзсүз түрдө тарбиялоонун мазмуну, маңызы, жыйынтыгы жана тарбиялоо каражаттары менен тыгыз байланыштат. Тарбиялоонун мазмуну жана маңызы аныкталгандан кийин максаты анык болгон каражаттардын негизинде гана ишке ашылат. Тарбиялоонун максатына улам тарбиялоонун жалпы милдеттери аныкталат. Анын негизги милдети калыптанып жаткан жаш муунун бардык мүмкүнчүлүгү болушунча ар тараптан жана гармониялдуу өнүктүрүү.